Коррупционерлер, урлар токтогулда өз максаттарына жетти. Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөн үчүн башаламандык уюштуруп атасың деп мени мына камакка алып атышат. Коррупционерлер өз максатына жетти. Жалал Атай Токтогул шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Болот Дүйшөналиев кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча Дүйшөналиев социалдык тармактагы видео кайрылууларында митинг форматындагы массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырык жасаган деп шектелүүдө. Дүйшөналиевдин видео кайрылуусу боюнча соттук лингвистикалык экспертиза жасалып, анын жыйынтыгы менен 278-беренеси массалык башаламандыктар боюнча кылмыш иши козголгон. Болот Дүйшөналиев 2-ноябрда кармалган. Соттун чечими менен ал 22 ноябрга чейин тергөө абагына камакка алынды. Адилеттүүлүк элдин шору ушунда да. Ошон үчүн буну бардыгын акыйкат тергеш керек. Повестка боюнча кандай дейсиз? Тергөөчүлөр бир эмес эки жолу алмашты. Башында тергөөчүлөр камабайм деди, негиз жок деди камаганга. Ошого болбой азыр тергөө тобун Ысык-Көлдө таңга жуук жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, бүгүн 4-ноябрда саат 5:31 Кытай Эл Республикасынын аймагында учуу күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районундагы Бедел айылында 2,5 балга. Бедел айылынан 20 чакырым түштүк батышта, Кумтөр ишканасынан 7 чакырым түштүк чыгышта, Каракол шаарынан 125 чакырым түштүк чыгышта чейин сезилди. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Маалымат булагы Сереп Медиа. Өзгөндүн Борбордук базарынан өрт чыкты. Кечээ 3-ноябрда Ош облусунун Өзгөн шаарында жайгашкан Борбордук базарынан чыккан өрт саат 22:15 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу УКМдин маалымдашты. Өрт 21:35 чектүүгө алынган. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 200 чарчы метрди түздү. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Маалыматка ылайык, Өзгөн шаарында жайгашкан Борбордук базарынын аймагында өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 көчүрмөн эсеп тартылган. Азыркы учурда толугунан өчүрүү иш-чаралары жүрүп жатат. Дагы толук өчкөндөн кийин кошумча маалымат беребиз. Айдоочуну аясуу сабап 70 000 сомун тартып алышкан. Сокол медиа сайтынын Instagram баракчасынын окурманы видео тасма менен бөлүшүп, топ жигиттер айдоочуну уртокмукка алып, жанындагы 70 000 сомун тартып алышты деп билдирди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кычкы дөңгөлөгү жок унаалар алыска жолго чыгарылбайт. Жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочулар алыска аймактарга чыгарылбайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган башкармалык өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрө турганын, мындан улам алыска жолго чыккан айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырышы керектигин эскертет. Эгер бул талап аткарылбаса, айдоочулар Сосновка, Чычкан, Арал постторунан өткөрүлбөйт. Ошондой эле башкармалык айдоочуларды жанына кошумча дөңгөлөк оруу үчүн чынжыр алып алууга, карама-каршы тилкеге чыкпоого, унаалар ортосундагы аралыкты сактоого чакырат. Берип ал төбашуу. Жыгач тамга жетпей, машиналар чыкпай калды уже. Бүт леталар тургандар. Зималар чыгып атат. Тек жакта фуралар туруп калды жолду жаап.